Шентип жер титирөөдөн жабыр тарткандардын абалынан премьер-министр кабар алды. Кырсык катталган аймактарга бүгүн барган өкмөт башчы эл менен жолукту. Жараксыз абалга келген турак жайларды көрүп чыккан премьер эч ким жардамсыз калбайт деди. Жергиликтүү элдин жер титирөөдөн кийинки абалы алдыдагы материалда. Кылыч Садыков бала бакырасы менен чатырга көчүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги берген мешти от жагууга даярдоодо. Үйү болсо жер титирөөдүн кесепетинен жашоого жараксыз болуп калган. Өкмөттүн тарабынан түнү менен келишип кабар алышып, мындай биринчи жардамды көрсөтүп турушту. Андан кийин таң аткандан кийин кече мына өкмөттөн, МЧСтен, мына архитектура бардык немелерден өкмөттүн тиешелүү органдарынан бар жардамдар келип турду. Рахмат ушунчалык жардам бергендерине. Мына кичине палата тигип беришти. Айылдагылар көчөдөн унаа өтсө да коркушуп, улам жер тыңшап жашап жатат. Зилзала кайра кайталанат дегенди угуп, жашоочулар сарсанаа. Баягы жер титиреген күнү чочуп калышканбы, билбейм, түндө ыйлашат. Анан кичине эшик дүр десе деле өзүбүз баш болуп эле коркуп кетип калабыз. Дагы качан жер тербенет экен деп. Саламатсыз апа. Премьер-министр Темир Сариев кызыл суулуктардын абалынан кабар алып, жер титирөөдөн жабыркаган үйлөрдүн абалы менен таанышып чыкты. Күчү 7 балга жеткен жер титирөөдөн бир эле чайчы айылында 10 үй урап калган. Ал эми 142 үй жашаганга болбойт деп табылган. Ош облусу боюнча 3381 турак жай текшерилип, 227синин кайра калыбына келбей тургандыгы аныкталды. Дагы 115 социалдык имараттын ичинен 9-у жараксыз. Мунун баарынын эсебин алган соң премьер-министр жергиликтүү эл менен жолугуп сүйлөштү. Жер титирөөдө эч кандай чыгым жок болду. Ушунусу элибиздин баары аман. Мына дубалдар түшүп, сыртына түшүптүр. Анын үстүндө кечинде болду эле караңгыда. Кээ бир балдарыбыз, кичинекей балдарыбыз үйдө уктап аткан. Эгерде басып калса, анда жаман болмок да. Ошол эң негизгиси чыгымыбыз жок. Мынакей баарыбыз тең түгөлбүз. Жабыркагандар быйыл мобилдик үйлөрдө кыштайт. Кар түшкөнгө чейин үйсүз калгандарга жылуу контейнерлер жеткирилип берилет. Ошо палатканын астын тактай коюп, саман коюп, ичинде меши бар экен. Бул жылуу палаткалар. Бир кичине чыдап турсаңыздар, биз кыска мөөнөттүн ичинде жана контейнерлерди таап, ошолорду жылуулап, алып келип берип, ичинде меши менен ошол кыштап кеткенге шарт түзүп беребиз. Ызгаар кыш узаары менен үй салып берүү маселелери каралмакчы. 4-чү категориядагы жараксыз болгон үйлөргө же 50 миң, же 200 миңден каралган сууда берилет мамлекет тарабынан. Бул 50 миң болсо кайтарымсыз алып, калган өзү кошуп туруп үйүн тургузулат. 200 миң болсо бул кайтарымдуу, көп жылдык проценти жок. Кызыл суунун кышы катуу келет. Андыктан өкмөт башчы жабыркагандарды көмүр менен камсыз кылуу керектигин айтты. Андан сырткары un, май, кумшекер жана башка азык-түлүктөр берилерин кошумчалады. Айылдыктардын көпчүлүгү дагы деле кооптонуп турат. Тургундарга жеринен медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Актилек Гүлжигит кызы Акжол Айбашев, Коомдук 1 канал, Ош облусу.